Кытайдын мода гиганты Shein үчүн кийим тиккен фабрикалардын жумушчулары жумасына 75 сааттан ашык иштеп жатканын BBC аныктады. Бул Кытайдын эмгек мыйзамдарына каршы келет. Мындай жумуш убактылары Гуанчжоу шаарында адаттан тыш көрүнүш эмес. Бирок BBC андагы фабрикалардагы иштөө тажрыйбасына байланыштуу суроолор көбөйүп баратканын да аныктаган. Биздин Кытайдагы кабарчыбыз Лаура Бикер бир күн бою Shein айылы деп аталган жайдын жумушчулары менен сүйлөшүп, компания өзүнүн баасы арзандатылган кийимдерин кантип чыгарарын билүүгө аракет кылды. Эртең мененки тамактанууга токтогондор аз. 5000ден ашуун тегиз цех жайгашкан бул райондо иштеген жумушчулардын убактысы абдан тар. Жакын жердеги эмгек биржасында жумушчулар тигүүчүлөрдүн ишин текшеришет. Ар бир тиккен кийимне акча алгандыктан алардын кирешеси жөндөмү жана ылдамдыгына жараша болот. Кийимдин татаалдыгынан көз каранды. Футболка сыяктуу оңой кийимдерге 1-2 юань төлөшөт. Саатына мен 10 юань таба алам. Өтө аз табабыз, ошол жетмек беле. Азыр баары өтө кымбат. Жумушчулар акча таап үй бүлөсүнө жөнөтүү үчүн Гуанчжоого миңдеген чакырым жол басып келишет. Shein компаниясы учурда алардын эң ири буйртмачыларынын бири. Shein жакшыра берет деп ойлойм. Ал буйртмаларына дайыма өз убагында төлөйт. Натыйжалуу жана ишеничтүү. Бул аймакта канча адам Sheinге иштейт деп ойлойсуз? Мындагы адамдардын 80%-ынан ашууну Sheinге иштейт. Бул империянын согуп турган жүрөгү болуп саналат. Тигүүчү машиналар сейрек токтойт. Аптасына 75 саат иштейрин 10дон ашуун жумушчу бизге айтышты. Ал Кытайдын эмгек кодексине каршы келет. Көпчүлүгү айына 1 күн гана дем алат. Эшиктин жанындагы кийимдер Европага, Британияга же АКШга жөнөтүлүүгө даяр. Жанындагы сатуучулар кездемени дээрлик тынымсыз жеткирип турушат. Кытайдын бул шаарында зарыл нерсенин баары бар болгон үчүн Shein ийгиликтүү боло алды. Мында бир күн болуп Shein'дин тез ийгиликке жетиши жергиликтүү экономикага оң таасирин тийгизгенин билдим. Бирок ага өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Анткени мажбурлап иштетүү боюнча айыптоолор болуп, алар өздөрү жаш балдарды ишке тарткан окуяларды аныкташкан. Ошондой эле жумушчулар ашыкча иштетилип, аз айлык алат деп айыптоолор болууда. Биз бул индустриалдык борбордо аптасына 75 саат иштетүү көптөгөн компаниялар үчүн жат көрүнүш эмес экенин билдик. Сиз айткандай, бул жат көрүнүш эмес, бирок ал мыйзамсыз болуп, адам укуктарын бузууга жатат. Маселе адам укуктарында. Бул эксплуатациялоонун оор түрү. Ал ачыкка чыгыш керек. Кийимгече кандай шартта тигилип жатканын, өзгөчө ошондой жабык компанияда алар эмне кылып жатканын адамдар билиши зарыл. Мында оор жумуш жашоо образы болуп саналат. Текстиль тармагыбыз дүйнөнү арзан жана сапаттуу товарлар менен камсыздап жатканына сыймыктанам. Кытай жараны катары бул менин салымым. Тигүү машиналарынын добушу түнгө чейин угулат. Shein өз билдирүүсүндө компания камсыздоо тармагындагы жумушчулардын баарына адилеттүү жана татыктуу мамиле жасайт жана башкаруу менен келишимди аткарууну күчтөндүрүүгө $10 миллион инвестиция жумшап жатат деп билдирди. Мындан сырткары алар жогорку стандарттагы маяны төлөөгө аракет кылып жатканын жана өнөктөштөрүнүн баары алардын эрежелерине баш ээрин кошумчалады. Деген менен Лондондо же Нью-Йоркто бирөөлөр ыңгайлуу бааларды издөөнү уланта берсе, бул жерде да жумуш токтобойт.